Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар. Аллах таалам жер бетине кандай сынакты түшүргөн болсо, ошол сынактан кутулуштун дагы жолун үйрөткөн. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламде лабейт деген бир кафыр сыйкыр менен колдонуп, пайгамбарыбыздын чачын түйүп, кудуктун түбүнө таштап сыйкырлаган учурда Аллах таала тараптан вахий келип, ошол сыйкырдын жандырып, чачын алдырып, аны жок кылып, кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга сыйкырдан кайсыл жол менен кутулуу керек, же болбосо кайсыл жол менен сыйкырдан сактануу керек, ошону үйрөткөн. Аллах таала сыйкырдан сактануу үчүн Фалак жана Нас сүрөлөрүн түшүргөн. Бүгүн биз ошол Фалак сүрөсү жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Жана сиздер дагы ушул нерсеге амал кылууга шашылыңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул а'удhu bi rabbil falaq. Айткының о Мухаммад, таңдын эгеси менен баана тилейм. Мындай жатканда, ушул таңды атырган Аллах таала менен шайтандын же болбосо жиндердин таасиринен баана тилейм. Албетте, күн чыгып аткан учурда, күн батып аткан учурда жиндер дагы, шайтандар дагы адамга кандайдыр бир жол менен чабуул жасашат. Ошол чабуул жасаган нерсесинен кутулуу үчүн Аллах тааладан баана тилегенди ушул Фалак сүрөсү аркылуу үйрөтүп жатат. Кул а'удhu bi rabbil falaq. Айткының о Мухаммад, сактанам таңдын эгеси менен. Мындай жатканда, мени Аллах таала сактайт, башка эч бир нерсе сактабайт деген якинди жүрөккө отургузуу зарыл. Мин шарри ма халак. Жана ал жараткан нерселердин жамандыгынан. Аллах таала эмне нерсе жараткан болсо, ошол жараткан нерселердин жамандыгынан Аллах тааладан пана тилейм. Мындай жатканда, Аллах таала жараткан нерселердин зыянын дагы Аллах таалам жок кылат. Аллах таала жараткан нерселердин зыянына дагы Аллах таалам өзү жетиштүү болот. Демек, Аллах тааланын жараткан нерселердин зыяны эмне? Жиндердин, шайтандардын адам баласына болгон таасири. Андан сактануунун жолу албетте Аллах таалага кайрылуу менен гана болот. Ва мин шарри гасиқин иза вақаб. Караңгылык каптагандагы анын жамандыгынан. Андыктан ушул сүрө аркылуу жада калса, караңгылыктын дагы жамандыгынан сактанса болот. Ва мин шаррин наффаthati fil uqad. Түйүндөргө сыйкырлоочулардын кастыгынан сактанамын дейт. Мындай жатканда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын чачыны түйүп, кудукка таштаган бул лабейт, мына кудум ушул сыяктуу бүгүнкү күндө дагы көз ачыктар, сыйкырчылар, кара доо окугандар адамдарга түрлүү жолдор менен, түрлүү махинациялар менен өздөрүнүн сыйкырын колдонушат. Албетте, бул сыйкыр дагы Аллах тааланын сыноосу болуп эсептелинет. Ал эми биз ошол сыйкырдан сактанууга жана андан алыс болууга шашылышыбыз керек. Ага такыр жолугушубуз керек. Сыйкырды үйрөтүп жатканда дагы Бабилон шаарына түшкөн Харут жана Марут периштелери адам баласына айткан: "Силер буну үйрөнбөгүлө. Булар сыйкырчылык, бул жөн гана бир Аллах тааладан келген силер үчүн сыноо" деген. Бирок адамдар болбой эле шайтандын тилине кирип, сыйкырчылыкты үйрөнүшкөн. Ва мин шарри хасидин иза хасад. Көрө албастардын кызгангандыгы, жамандыгынан сактанам. Көрө албастар өздөрү бир нерсеге жетпейт, бирок ошол жеткен адамдарды көрө алышпайт. Өздөрү бир нерсе кыла албайт, бирок кылып жаткан адамдарга ичтарлык кылышат. Ошолордун жамандыгынан. Бирөө сиздин ишиңизди көрө албастык кылып, бирөө ошол нерсенин үстүнөн кастандык кыла турган болсо, мына ушул сүрөнү окусаңыз, ошол сизге көрө албастык кылып кастандык уюштурган адамга жетиштүү болот Аллах таала. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар, бул Фалак сүрөсү дагы Аллах тааланын жардамын бизге алып келе турган, Аллах тааланын жардамын пайдалана турган өтө чоң бир сүрө болуп эсептелинет. Буну биз дайыма багымдат намазынан кийин жана шам намазынан кийин 3 жолдан окуп, Аллах тааладан пана тилешибиз зарыл. Бул сүрөнүн баштан этегиге чейинки котормосу. Айткының о Мухаммад, сактанамын таңдын эгеси менен. Ал жараткан нерселердин жамандыгынан сактанамын. Караңгылык каптаган учурдагы жамандыктан сактанамын дейт. Түйүндөргө адамдар түйүп, сыйкырлап, ушундай бир кастык уюштургандардын жамандыгынан сактанамын дейт. Жада калса, адамдардын көрө албастыгынан сактанамын дейт. Ким менен? Албетте, ааландардын Роббусу болгон Аллах таала менен. Ошондуктан урматтуу мусулман туугандар, Аллах тааланын күчүн, кубатын пайдаланыш үчүн ушул сүрөнү
багымдат жана шам намазынан кийин дайыма 3 жолдон окушсаңыз, иншаллах Аллах тааланын жардамы дайыма сиз менен бирге болот. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.